Бүгін 12 июнь бұл күнді ырчы актриса, алпаруучу Анжелика 30 жашқа толып тұрған чағы ал эми дал ушул чыгармачылык кечесин ырчы айым Борбордогу Алатоо ресторанында өткөрүүдө. Келиңиздер, анда бүгүнкү жагымдуу кечеден жагымдуу репортаж сиздер үчүн. Кеттик. Эң жакшы деңгээлде өтөт деп кубанычта келип, жакшы эс алып кетебиз деп үмүт кылып атабыз. Ишенем, жакшы өтөт концерт. Силерге рахмат. Бүгүнкү кече кандай маанайда келдиңиз? Жакшы маанайда келдик. Анжеликаны көрүү үчүн келдиңиз. Бүгүнкү кечеден кандай кызыктарды күтүп атасыз? Ошо кызыктар үчүн келдик окшойт. Бүгүн Анжеликанын өздүк кечеси, чыгармачылык кечеси. Келиңиз, өзүңүздүн курбуңуз болот Анжелика. Анжелика чыгармачылыктан тапкан курбум деп койсом болот. Жакын курбуңуз. Жакын болуп баратабыз. Анда сөз жакын болгондон кийин ырларын билишиңиз керек, Бир ырын аткарып бериңиз анда. Мага мен эң биринчи Анжеликаны тааныганда азыр мен кичине кызмын деген ыры менен тааныгам. Эң акыркы чыккан хит ыры деп койсом болот. Ал дагы мага өзгөчө өзүнүн темпи менен, ритми менен жакты. Кандай эле? От айта берем деген аталыштагы дүк соккон жүрөгүм, сен деп жаным, от болуп күйөмүн, аны неге байкабадың деген. Урматтуу достор, бүгүнкү кечеде өзгөчө ырчылар дагы бар. Алардын бири Мен эч кимди мынчалык сагынбагам, мен эч кимге жалбарып жагынбагам. Күтүп жатып, гүл болуп сапырылып, жолукканда от болдук жалындаган. Өзгөчө коноктор бар, келиңиздер. Бүгүн Анжелика эженин өзүнүн өздүк байрамы кандай белек менен келдиңиздер? Белек конверт менен келдик, чынын айталы. Курбун берели. Ачыгын канча? Ал ачыгын айта албайбыз, ал өзүбүздүн ортобузда бири-бирибизге беришкен белектерибиз. Келиңиздер, анда Анжеликанын бир чыгармасынан аткарып берсеңиздер. Чогуу. Махаббат тоого чыгалы жаным, ушул ырын жакшы ырым. Анан сөздөрдү унутуп калдык, чын айтканда. Неожиданный вопростор берип калдыңыз. Келиңиз, бир чыгарма. Бактылуумун, а дальше я не помню. Но я помню бактылуумун. Бирок жакшы көрөсүз бул ырын. Оба. Жол ачыкла, жол. Тезирээк жол ачыкла, келелер. Папа с мамой такие простые. Можно?
туулган күнүм деген аттуу ырыңыз чыкты. Ооба. 30 жаштан кийин сонун жашоо башталат деген сөз бар, Жаңы жашоом башталды. Ооба, кандай башталат? Чындыгында мен түндө жаңы жыл тоскондой болдум. 00:00 болгондо баары мен болсо күлүп коем, жаңы жылыңар менен деп. Салют фейерверктер атылып, ушундай бир сонун сюрприз болду. Мен ойлойм, биздин күндө жашообуз жаңы башталат. Күндөгү биздин таңыбыз бул жаңы таң, жаңы күн. Туулган күндө эле эмес. Андыктан жаңы жашоо күндө башталат. Ошол жашоону улам-улам туура, улам-улам катасыз, улам-улам өзүңдү тарбиялап өткөрүшүң керек деп ойлойм. Ал эми Instagram баракчаңызда толо роза гүлдөр менен курчалган сүрөтүңүздү көрүп калдык. Ал розалар кимден? Ал роза менин эң жакындарымдан, бардыгы сүйлөшүп, ар кимиз ар кандай кагазга оробой кел топтолуп туруп бир мындай композиция түзөлүп, ошол жерде канча өң түз турса, ошол өңгө жараша менин мүнөздөп беришти. Өтө оригиналдуу белек болду. Ал жакта роза гүл, сары роза гүлүн көрүп калдым. Сары роза гүл Анжеликага кандай энергия берет? Сиз сары түстү жакшы көрөсүз, мен оюмча, Сары түстү жакшы көрөм, бирок 30 жашымда гүлгүн түстү көнөкө акцент жасап, ушул түскө багыт кылып атам. Назиктиктин багыты, мындай өңү, сары өң бул күн. Ошондуктан жан дүйнөм сары, бүгүн сыртқы келбети мындай гүлгүн болот. Ал эми сизди кызыл дорожкадан үстүнөн күтүп алдык. Кандай сезимдер болду? Ушунча эл сизди курчап, Уялдым. Кызыл мындай кавердон өтүп барат, уялдым чын эле. күтүлбөгөн сюрприз. Жок, мындай карасам тааныштарым, бардык жакындарым, көрмандарым, ошолордун бири катарда болгондон кийин да ортодон өзгөчөлүнүп өткүм келген жок, бирок ошончо дагы сезимдер сонун болду. Мындай толкунданып кеттим. Анда сизге 30 жаш курагыңыз кут болсун дейли. Ийгилик, бүгүнкү кечени жакшы өткөрүп алыңыз. Ооба, концерттин алгачкы чыгармасы ыры өзгөчө чыгарма болот. Өзгөчө ыр менен буюрса, анда баштайбыз. Аргументтүү сиз менен болду. Чоң рахмат. Бүгүн Анжелика айымдын апасына да жолугуп отурабыз. Келиңиз, кандай сезимдер болуп атат? Бүгүн сиздин да күнүңүз. Чоң рахмат. Сезимдер аябай толкунданып атам. Ар бир концертинде, ар бир ушундай сольный концерттерде толкундануу менен тозобуз. Себеби дегенде элдин ушу кандай келсе, бүгүн келген бардык ошо элиме ыраазычылык билдиргим келет. Ал эми бул күндө төрөлгөн кызы энесине белек берет экен да. Анжелика айым сизге кандай белек берди? Мен азырынча күтө элекмин, мен белекти деле ойлогон эмесмин. Мен күтө элекмин, эртең менен куттуктаган мама мени дүйнөгө жараттыңыз деп. Точно эстедим. Египетке алып кетем, папа мамаңы өпүгөз айтат, анан алып кетем деп. Демек, Египетке жакында учасыздар. Ошондойго ошо айтты белекке деп. Урматтуу достор, бүгүнкү кечеде Айзада Жамгырчиева дагы бар. Кандайсыз Айзада айым? Бүгүнкү кечеде кандай сезимдер? Сезимдер, мен өзүм концерт бергенде болтам, анткени мен бүгүн Анжелика айымдын концертинде алып барбайм, мен ырдайм. Анткени экөөбүздүн чогуу шопинг деген ырыбызга клип боюнча мына ушул концертине ырдай турган болдук. Карап турсак Анжелика айым экөөңүздөрдүн кийимиңиздер окшош. Бүгүнкү образыңыздын автору ким? Бул образдын автору бренд Чики деген дүкөндүкү. Биз экөөбүз ишенесизби, тандаган эмеспиз. Мен дүкөнгө бардым, ушул түс жакты, жактырып кийип келдим. Айзада экөөбүздүкү окшоштурбайбы деп эле кел, анда экөөбүз машина менен чогуу эмеден кызыл дорожкадан өтөлү деп ушинтти. Анан бу дагы мындай кандай десем бир жакшы нерсе болуш керек. Анткени мен ойлогон эмесмин, экөөбүз тең окшош кийинип калабыз депчи. Бул нерсебиз дагы бул жакшы жүрүлгө болуш керек. Ал эми Анжелика айымдын кайсыл ырларын мыкты билесиз? Анжелика айымдын азыркы соңку учурунда менин автоунаамда көбүнчө кайта берем деген чыгармасы көп жаңырат. Ошол ушул чыгарманы сиздин үнүңүз менен угалы. Азыр сөздөрүн жакшы билбейм да. Дүк соккон жүрөгүм, сен деп жаным, от болуп күйөмүн, наным неге байкабайсың? Дүк соккон жүрөгүм, сен деп жаным, от болуп күйөмүн, аным неге байкабайсың? Браво! Ал эми бүгүнкү күндөгү туулган күнүңүздү өткөрүү максатыңызда барбы? Иншалла, буйруса, Кудай омин деп койсо, мындай күндү да бизге уруксат этет. 30га чейин көп бар буйруса. 23 августта анда күтөбүз. Ооба, 30га чейин әлі көп бар да. 30 жашта өткөрөсүзбү? Ооба, 7 жыл бар, 7 жыл. Буйруса.
маанайым сонун, чындыгында ушунчалык сонун атмосфера. Анжеликанын бүгүнкү жакшылыгын чын жүрөктөн тең бөлүшүп, атай ошардын үй бүлөбүз менен келдик. Ылайым өмүр узун болсун, Кудайым жүздөн ашык өмүр берсин. Бүгүнкү ушул кандай десем, бүгүнкү ушундай чыгармачылык кечеси өзүнө мындан да сонун чыгармачылык эргүү берип, мындан да чоң бийиктик. Биз сыймыктанабыз, кыргыз элинин эрке кызы болуп жүрө берсин. Ал эми Анжеликанын бүгүн өздүк майрамы кандай белек менен келдиңиз? Анжеликанын өздүк байрамына албетте 101 роза, анан албетте белектин улугу, конверт куругу дейбели, катамадалар ошондой. Албетте конверт өзүбүздүн белегибизди алып келдик. Биз алган нерсе мүмкүн жакпай калышы мүмкүн, өзү алып алат деп ойлойбуз. Дагы бир коноктору Алан Закимов жана Айдана Тека болмокчу. Келиңиздер, саламатсыздарбы? Манайлар отан соң кирип келгенде эле башкача манайлар менен кирип келдик. Биз ошо Анжеликаны куттаганы келдик. Кирип келатканда эле концерттин өзгөчөлүгү элдер менен кошо биз конок болуп кирип келген үчүн фуршет, өзгөчө эшиктеги аура өтө шаңдуу бизге аябай жакты. Бүгүн Анжеликанын өздүк майрамы эмне белек менен келдиңиз? Негизи Анжела жери дайыма туа күндөрү ушунчалык бир оригиналдуу, ушунчалык шактуу өтөт. Бүгүнкү туа күн ар бир жылдан да жакшы болуп атат. Анткени чет эле кирип келгенде ушундай атмосферага кирип келдик. Көптөн бери көрө элек коллега байке эжелерибизди көрүп сүйлөп жатабыз. Албетте шуулага келдик. Анан өзүбүздүн конвертти койсун. Конверт ичинде канча? Эми $500 болуш керек. Андан кем эмес. 5000. Это как минимум. Болуш керек да. Мындай эле. Андан Анжела эженин кызларынан бирөө. Өзгөчө бала кезимизде 18 жаш туурагында эл алдында ушундай 18ге чыгып атам деген бир отчеттик концертимди берсем деген кыялым бар эле. Бирок Кудайым мага сонун татынакай кызымды, бактымды берип, бул кыялым 30 жашымда орундалып жатат. Башка топтун, башка ырчылардын дагы видео тасмаларына, клиптерине тартууну туура көрүшкөн. Ошол топту баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бүгүнкү концерттик кеченин меймандары бирге баалайбыз, бирге көрөбүз. Казак жергесинен келген меймандарыбыз Ринго тобу. Козуп алыңыздар. Бул жашоону мен чоң деңизге салыштырам. Тагдыр болсо деңиздеги кайык. Анын үстүндө биз албетте колго калак кармап турмуштун бийиктигин багынтканы сүзүп келет экенбиз. Максатыбызга жетиш үчүн деңиздин кандай гана толкундары, бурушулгон шамалы, чагылганына карабастан бирибизден бирибиз өтүп жарышып келебиз. Эмне деймин, достор? Бул кичинекей кайыктан мени деңиздин толкуну далай жолу ыйлатты. Мына достор, Анжеликанын туулган күнү ушундай сонун атмосферанын курчоосунда өттү. Ал эми сиздерге репортаж жакты деген ойдобуз. Эгер жакса лайк, комментарий жазып, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.